балыкчы шаар аябай сонун болуп өзгөрүлгөн экен. Бул мен такой видеолордон эле көрүп жаттым эле. Азыр ошо өзүм да өз көзүм менен көрүп, кандай болуп өзгөрүлгөн экенин өзүм келип көргүм келип, бүгүн ошо келип отурам. Аябай сонун өзгөрүптүр. Кооз, таза, анан аябай привлекательный да, мындай элдин эмесин тартып турат, табитин тартып турат. Ошол себептен мен ойлойм, мына бул чек болбойт болуш керек. Биз аябай кубанып атабыз. Ушундай өзгөрүүлөргө аябай жакшы өзгөртүп атат. Балыкчы шаарын дагы кийин ушундай өзгөрүүлөрдү көрөбүз деп ойлойм. Балыкчы шаары сонун болуп өзгөрүп атат. Өзүбүз да аябай сүйүнүп атабыз. Ушул жолдор курулуп атат, көчөлөрүбүзгө лотоктор, аллеялар салынып атат, жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Ушундай өзгөрүүлөрдөн кантип сүйүнбөйсүң? Баардык жагынан өзгөрүп, өсүп атса шаарыбыз. Мына ушундай балыкчы шаары таанылгыс болуп өзгөрүү жолуна түштү. Ысык көл облусунун босогосу болгон бул шаар жылдар бою көңүл сыртында калып, аймактын дарамети баркталбай, транзиттик шаар катары гана кабылданып келген десек да болот. Эми мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, шаар көркү күн санап өзгөрүп, өнүгүп, инфратүзүмү таанылгыс болуп жакшырууда. Биз азыр балыкчы шаарынын автобекетине келдик. Бул жай каладагы акыркылардан болуп пайдаланууга берилген объекттердин бири. Бул бекетти өлкө башчысы өзү келип да көрүп, үлгү болчу жай болгонун айтып кеткен. Айта кетели, бул бекет 30 жылдан ашык убакыттан кийин гана толук оңдодон өтүп пайдаланууга берилди. Автобекет бардык шарттар менен жасалып, жүргүнчүлөргө, айдоочуларга кыйла ыңгайлуу болуп калыптыр. Мурда автовокзалыбыз эски болуп, көп жылдан бери начар. Мындай болгон эмес. Азыркы заманбап автовокзал болду. Мынакей бардык шарттар болду, элдерге да ыңгайлуу болду. Болуп турсун, маңдайыбыз жарык. Ошо кирсек мурункудай эмес, бүт жарык. Шагыл болчу, бул жерде машинаны да тапчу эмеспиз, ким каакка кетерин белгисиз да болчу, башаламан болуп кетчү. Кээде айла жок, кургоойго чыгып жол тосуп кетчүбүз. Азыр эми шүгүр, бияка келебиз, машинабызды табабыз, кетебиз. 5-ден баштап пайдаланууга берилди. Азыр иштеп жатабыз. Бул жак болсо биздин ресепшн. Эжекебиз бул жерден каттамдардын кайсыл убакта кетишин айтып турат. Ошо бул жак болсо бул медпункт. Жаркырап бардык условиясы бар. Мурдага караганда жакшы. Мурда абдан условиясы жок болгон. Азыр условиясы жакшы. Бардык шарттар каралган. Бизде ушу күтүү залыбыз. Ичинде 50 адам батат. Ичи жарык. Азыркы учурда таңкы саат 7-ден кечки саат 10-11ге чейин иштеп атабыз. Бишкек каттам бар, Каракол бар, Чолпон ата, Нарынга бар. Мына ушул сапардагылар үчүн жолдун абалы дагы эң чоң мааниге ээ эмеспи? Бул багытта балыкчы шаарындагы негизги жолдор менен катар бир катар ички жолдору дагы жасалып, жаңыланып жатыптыр. Быйыл шаар аймагы боюнча жалпы 20 чакырымдан ашык жол оңдоо иштери каралган. Бул жол Табалык Молдо көчөсү 1300 метр бүткөн. Азыр 200 метр жол калган. Освещениясын жасадык, жолун, лотогун, тротуарын толук жасалды. Азыр 200 метрдин ошо бүтүү аяктында болуп турат азыр. Тургундарга басканга кичине ылайыктуураак болуп калды. Эртең бүрсү күндөрү уже бүтүп калсак, чаң баспай асфальт менен басып калышат. Жолдор демекчи эң олуу коопсуздукка маани берилген. Анткени балыкчы шаары 9 жолдун тоомунда жайгашкандыктан каттам күнү-түн үзүлбөйт. Мына ошондуктан түнкү жарыктандырууга өзгөчө көңүл бурулганы байкалат. Мунун арты менен шаардын Борбордук көчөсү болуп көрбөгөндөй кооздукка бөлүнүп, заманбап шамдар менен көркүнө келтирилүүдө. Буга чейин мында 20га жакын көчө жарыктары орнотулса, дагы кошумча жарыктандыруу иштери колго алынган. Балыкчынын киреберишинде заманбап жарык берүүчү мамычалар орнотулду. Бул жарык берүүчү заманбап калк арасында талкуу жаратып, калк арасында мындай сүйүнүчтөр менен кабыл алынды. Жол коопсуздугуна да абдан жардам берет. Жолдун чети радиусу 50 метр, 80 метрдей жарык берет.
Балыкчынын инфратүзүмүн жакшыртуу аракети менен бирге эле эң оболу калктын жашоо шартын оңдоого өзгөчө маани берилип жатыптыр. Бул максатта Ташрабат, Кумтур көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы конушка таза суу системасы тартылып, мунун арты менен 14 көчө, жалпысынан 264 түтүн эл ичүүчү суу менен камсыз болгон. Талаа болчу бул жер, суу жок болчу. Анан шүгүр азыр скважина бүтүп, элге суу берип, суу келип, жаңы новостройкага да суу берилип, жакшы болуп калды. Көп жылдан бери чакалап, фляктап, ташып келип жашадык. Биз азыр Балыкчы шаарында ишке берилип, калкка кызмат көрсөтүп жаткан саркынды сууну тазалоочу курулмада турабыз. Бул жай Союз малынан бери жаңыланбай, эң начар абалга келип калган эле. Андыктан кайра башынан мына минтип экологиялык талаптарга жооп бергидей жасалып, ишке берилгенине 1 жылдын аралыгы болуп калды. Курулуш иштерине жалпы 9 миллион 487 миң доллар каражат жумшалган. Бул акыркы үлгүдөгү саркынды сууну тазалоочу курулма Дубанда эле эмес, өлкө аймактарында да жалгыз десек болчудай. Учурда кубаттуулугу суткасына 4200 метр кубту түзүп, 80 миңге чейин калкты тейлөөгө ыңгайлашкан. Мамлекетибизде ушу биринчилерден болуп биздин Балыкчы шаарыбызда салынып, бүгүнкү күндө толук кандуу иш алып барылып жатат. Ушул зона бул биологический резервуар. Бул жерде активный илдерди өстүрүү процесси жүрүп жатат. Ушул жерде бардык микробтордун бардыгы тең ушул жерден тазаланып, андан кийинки этапка өткөрүлөт. Бу тундурмадан саркынды суу, коюу суу, ил өзүнчө ылдый отуруп, суюк тазаланган суу кийинки этап уже ультрафиолеттик тазалоо үчүн атайын канал менен жөнөтүлөт да. Шаардан келген 2 линия приемный резервуарга коет. Объем, жалпы курулманын объему 4200 метр куб суткасына тазалайт. Приемный резервуардан чыкканы бул отсек полностью бул механический очистка деп коет. Механикалык тазалоо, бул биологиялык тазалоо, анан ультрафиолет. Жалпы процесс ушул жерден башкарылат. Бул бөлүм лаборатория, атайын ушу саркынды суулардын анализдерин аныктоочу бөлүм. Өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей бүгүнкү күндө иш толук кандуу жүрүп атат. Саркынды суунун анализдери полностью ушул жерден алынат. Киргени кандай результат менен кирип атат, чыкканы ошого нормага дал келип атабы, дал келбей атабы ушул жерден аныкталып, анан саркынды суулар, тазаланбаган саркынды суулар кайра в обратном порядке тазалоого жөнөтүлөт да. Балыкчынын өндүрүш тармагындагы дарамети мурунтан бааланып келет. Андыктан бул багытта жасалып жаткан иштер дагы да арбыда. Маселен, быйыл шаар аймагы боюнча 2 өнөр жай ишканасы ачылып, 63 кишиге жумуш орундары түзүлгөн. Айталы, кала аймагында ишке берилген бул завод курулуш үчүн кургак аралашмаларын өндүрүп чыгарат. Өндүрүштө 50ге жакын адам иштеп жатат. Бүгүнкү күндө ишкананын арышы кеңейип, ата мекендик өнүмдөргө суроо талап дагы жогорулап жатыптыр. Курулушка эң керектүү кургак аралашмаларды чыгарабыз. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүлүш. Андан тышкары бул жерде дробилкабыз, өзүбүздүн безотходный материал десек болот да. Жергиликтүү элге дагы ошондой эле баягы жумуш менен камсыздап берип турат бул жерде. Дагы заманга жараша, замандын талабы менен дагы алдыга өсүүгө даярбыз. Ал арада калаада бир катар ири долбоорлор ишке ашканы турат. Айта кетсек, жылдар бою көйгөй болуп келген муниципалдык базардын курулуш иштери башталды. Базар 2 гектар жерге курулуп, долбоор 2026 жыл аяктары мерчемделген. Ири соода жай 60 метр квадрат болгон 2 блоктон туруп, бардык инфраструктуралык шарттар менен ишке берилери белгиленди. Мамлекет өлкө боюнча шаарларды өнүктүрүүгө абдан маани берип жатат. Ал эми Балыкчы шаарын кандай колдоого алып жатат жана алдыда дагы ишке аша турчу ири долбоорлорду айта кетсеңиз. Азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан жана жогорку жактагы жетекчиликтерибиз тарабынан Балыкчы шаарына абдан көп колдоолор болуп атат десек болот. 12 долбоор түзөт. Ал эми быйылкы жылы ишке ашырып жаткан долбоорлорубуз бул 6 чоң долбоорлор. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Балыкчы шаарына кире бергенден баштап
арканын салынышы, ал жакта буга чейин көйгөй жаратып келген балыкчы шаарында балык базары, мисалы пробкалар ошол эле туристтик мезгилде балыкчы шаарына келген туристтерге бирыңгай шарттарды түзүп турган участок болгон. Ошол жакты дагы көчүрүп, жаңы балык базарын куруп жатабыз. Азыркы учурда мына биз турган жер ушу муниципалдык базар болот. Бул жак баардыгы жабылган, заманбап, канализациясы менен, элге суусу менен, ичинде баардык шарттары менен кышы дагы жылуу боло турган базар курулат. Бир жылдары баарыбызга белгилүү болгондой бул балыкчы шаары 9 жолдун тому болуп, дүркүрөп турган шаар эле. Ортодо каралбай кетип, азыркы учурда кайра бир ошондой бир макамга жеткендей чоң бир шаарлардын катарына киргизсек деген ойдобуз. Анткени мына түндүк түштүк жолу кийинки жылы эксплуатацияга берилген жатат. Андан сырткары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолубуз мына салынып атат. Ошонун баардыгы ушул балыкчы шаарындагы туризмди өнүктүрүүгө, соода саттык кылууга жана ушул жерде экономикага көтөрүүгө бир багытталган иш-чаралар десек болот. Буга чейин шамалы менен гана көпчүлүккө таанылган балыкчы шаары эми ар тараптуу өзгөрүүнү тандады. Шамал демекчи өлкөдөгү алгачкы шамалдан энергия алуучу ири станция дагы мына ушул балыкчыда курулуп жатат. Ал арада аймактын туристтик дараметине да баам салбай коюу мүмкүн эмес. Балыкчы шаарына караштуу көл жээгинде инфратүзүмдүн жакшырышы менен эрте жаздан баштап эле эс алуучулардын агымы үзүлгөн жок. Өтө популярдуу жайга айланды десек да болот. Айталы быйыл сезондо калаага 900 миңге жакын эс алуучу келген. Алдыда балыкчы мына ушул өнүгүүгө багыт алган жолунан тайбай көпчүлүктүн сүйүктүү шаарына айланары талашсыз.